Жашы жете эле кыздарды күйөөгө узатуу алардын укугун одоно бузат, балалыгын жоготот, окуусун токтотот жана келечегинен ажыратат. Анткени турмушка чыккан жаш кыз бул потенциалы эч качан ишке ашпай турган секелек болуп саналат. Ал гана эмес, эртеңки үй бүлөдө зордук зомбулук менен коштолуп, аларды моралдык жактан сындырган учурлар көп кездешүүдө. Кайненем да кордук көргөзөт эле мага. Жаш бардым, анан шаарда өскөн үчүнбү, нан жабайын деп аракет кылып өзүм кайнеме сурабай эле нан жаптым. Күйөөмө мени жамандайт эле. Ишке кетип атат онун ана мындай деп. Үйүмө келип дарыланып кетчүм. Ал уруп мени жөнөтчү, мен үйгө келип дарыланып кайра барып жашап кетейин деп, кайра ушинте өрчүм да, жашап кетейин, кармап калайын турмушумду депчи. Иликтөөлөргө ылайык азыркы учурда Кыргызстандын өзүндө эле 15 жашка чейинки 6000ден ашуун кыз мажбурлоо жолу менен күйөөгө тийгендиги аныкталган. Эрте никенин кесепеттеринин эң оолу алсыз балдар төрөлөп, билимсиз жакыр үй бүлөлөрдүн саны көбөйүүдө. Мындан улам эрте нике мамлекетке да терс таасирин тийгизет дешет адистер. Биз ойлойбуз да эрте никенин кесепети бир эле ошол эрте турмушка чыккан кызга, анын үй бүлөсүнө эле кесепеттерин тийгизет. Мисалы физикалык ден соолугуна, баласынын начар төрөлүшүнө. Бирок эгерде жалпысынан алып караганда эрте никелер мамлекеттүүлүккө деле өзүнүн терс таасирин тийгизет. Мисалы жакыр үй бүлөлөрдүн көбөйүшү, ошол эле ажырашып кеткен мать одиночкаларга пособие, жөлөк пул. А эгерде баягы эрте турмушка чыкса кесипке ээ болбойт, ал өзү иштеп турмуш жолун улай албайт, өзүнүн үйүнө бир доход киргизе албайт да. Кыздарды эрте турмушка узатуу мектеп мугалимдерин да ойго салган. Анткени өспүрүмдөрдү мектепти бүтпөй жатуу эле болуп койгон учурлар көп болуп жатканын айтат. Ушул мектепти бүтүрүүчү 10-11 класс окуучуларыбызды ата-энелерибиз эрте күндө эле болуп, башын байлап койгонго жетишип атышат. Бирок бул ата-энелерге айтайын деген оюм бар. Ушул тарбиячы катары, мугалим катары али эрте бул кыздарды биринчи турмушка даярдаш керек. Андан кийин ата-эне милдетин аткарыш керек. Анын биринчи себепчиси ата менен эне. Буларга биринчиден турмуштук тажрыйбаны турмушта көрсөтүш керек. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинде тактагана көрсөтүлгөн. Никеге туруу курагы деп 18 жаш деп көрсөтүлгөн да. Ал эми жашы жете элек жарандарды турмушка мажбурлап узатканда бул кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде 155-1 статьясында ушул жерде көрсөтүлгөн. ЮНИСЕФтин берген маалыматына таянсак, дүйнөдө жылына 2 миллион секелек кыз турмушка чыгат. Ал эми Кыргызстанда 20-49 жаштагы аялдардын 12,7%, 18 жашка толо электе турмушка чыгаары аныкталган. Теге кошунабыз Калипанын кызы жакшы келин болчу да. Ал мектепте окуйт го. Ал эресеге жетип калды. Андан ары окуу эмне кылат? Кудайга шүгүр. Бизде мал десең мал бар. Кирешебиз жакшы. Жашы жете элек кыздарды эрте турмушка узатуу дин менен байланышып, көбүнчө бул тармакка көз үйкөлүп калат. Бирок медресе кызматкерлери мындай пикирди четке какты. Анткени диний окуу жайларда эрте никеге бөгөт коюу иш-чаралары жолго коюлган. Алсак Ош шаарында бул багытта атайын түшүндүрүү, окутуу самалыктары өтүүдө. Үй бүлөнү биз кичи мамлекет, өзүбүздүн жашаган мамлекетти чоң мамлекет деп алдык дейт. Эми кичинекей мамлекетте эне кандай болуш керек десек, өздөрүнүн ой чыкты. Жашы толук жетилген болуш керек, ден соолугу чың болуш керек, тарбия бере ала турган болуш керек. Ал эми азыркы учурда жашы 16-га жетпей турмуш кургандар булар өздөрү жаш бала болуп атса, анан өзүнүн балдарын кандай тарбия алат деген. Негизинен биздин кыздардын ою бир келишимге келдик, бардыгы эч кандай каршы эмес. Бул иш-чараны колдоп берди. Пайгамбарыбыз даврында кыздарды yosh erga berishgan deb hozirgi ota-onalar Пайгамбарыбыз доорунда кыздарды эрте күйөөгө бергенбиз деп айтып келишет. Бирок ал учурдагы адам организми менен азыркынын айырмасы чоң. Ошондуктан азыр кыздарды окууну бүтүргөндөн кийин, турмушка даяр болгондон кийин гана турмушка берүү керек деп ойлойм. o'zini hayotga tayyor bo'lganini bilgandan keyin turmushga chiqish kerak deb o'ylayman. Эрте никенин кесепеттерин түшүндүрүү иши учурда Кыргызстандын 7 дубанда тең жүргүзүлүп жатат. Максаты эрте турмуш куруунун жана анын кесепеттерин алдын алуу. Азырынча мындай иш-чара өспүрүм кыздар арасында гана өтүүдө. Бирок бул жетиштүү деп айтууга болбойт. Эң оолу алардын ата-энелерине да бул багытта маалымат жеткирүү керектиги белгиленүүдө. Гүлзада Торобекова, Аскар Маматисаков, Нур Ньюс.